25 бөлүм. Синай тоосунда Теңир Мусага мындай деп айтты: Исраил уулдарына мындай деп жарыяла: мен силерге берген жерге келгениңерде ал жер Кудай белгилеген 7-чи жылы эс алсын. 6 жыл катары менен талааңа эгин эк. 6 жыл катары менен жүзүм бутактарын кый, алардын түшүмдөрүн жыйна. Ал эми 7-чи жыл жердин эс алуу жылы болсун. Ал жыл Теңирдин ишемби жылы. Бул жылы талааңа эгин экпе, жүзүм бутактарын кыйба. Өзү өсүп чыккан эгин дорбо, кыйылбаган жүзүмдүн түшүмүн жыйнаба. Бул жыл жердин эс алуу жылы болсун. Жердин эс алуу жылында өз өсүп чыккан түшүм өзүңө да, кулуңа да, күңүңө да, жалданган жумушчуңа да, араңарда жашаган келгинге да, малыңа да, жаныбарларга да тамак болсун. Өзүң үчүн эс алуу жылынан 7 жолу 7 жылды эсептеп ал. Ошондо 49 жыл болот. 7-чи айдын 10-чу күнү сурнай тарт. Ошол күнөөдөн арылчу күнү бүткүл жериңерде сурнай тарткыла. 50-чү жылды өзгөчө жыл катары белгилегиле. Ушул жылы жериңердеги бардык элдерге эркиндик жарыялагыла. Бул жыл силер үчүн юбилей жылы болсун. Ар ким өз менчигине кайтып келсин, ар ким өз юбилейсине келсин. 50-чү жыл юбилей жылыңар болсун. Үрөөн сеппегиле, өз өсүп чыккандарды орбогула, кыйылбаган жүзүмдү мөмөсүн үзбөгүлө. Анткени бул жыл юбилей жылы. Бул жыл силер үчүн ыйык жыл болсун. Ушул жылы талаада эмне өссө ошону жегиле. Ушул юбилей жылы ар бириңер өз менчигиңерге кайтып келгиле. Жакыныңарга бир нерсе сатканда же жакыныңардан бир нерсе алганда бири-бириңерди таарынтпагыла. Жерди жакыныңдан юбилей жылынан кийинки жылдары сатып алсаң болот. Анткени ал сага жерди киреше бере турган маалында сатат. Эгерде юбилей жылына көп жыл калса, баасы кымбат болот. Эгерде юбилей жылына аз жыл калса, баасы арзан болот. Анткени ал жерди түшүм бере турган жылдардын санына жараша сатат. Бири-бириңерди таарынтпагыла, Кудайыңардан корккула, анткени силердин Кудай Теңириңер менмин. Менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарымды аткаргыла, ошондо жер бетинде тынч жашайсыңар.